Имараттардын энергоэффективдүүлүгү боюнча мамлекеттик квалификациялык сертификаттоону өтүү үчүн 5 кадам. Адистин квалификациялык сертификаты бул имараттардын энергоэффективдүүлүгүн камсыздоо жаатында ишкердик жүргүзүү укугун берүүчү жана сөзсүз түрдө талап кылынуучу документ. Сертификациялоо ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан сиздин техникалык кесипкөйлүгүңүздү тастыктап жана сизди атаандаштардан айырмалап, кардарларыңызды базасын кеңейткенге сизге чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Адистин татыктуулугун баалоо жана ага сертификатты ыйгаруу архитектура жана курулуш тармагындагы ыйгарым укуктуу орган тарабынан ишке ашырылат. Имараттардын энергоэффективдүүлүгү жаатында иштеген адистерди квалификациялык жактан сертификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 17 январындагы номер 13 токтомуна ылайык талапкерлер төмөнкүлөргө ээ болушу зарыл. Энергетика, жылуулук менен камсыздоо же турак жай жарандык курулуш жаатында жогорку техникалык билимге, энергетика, имаратты куруу, долбоорлоо, колдонуу жана сырткы конструкциясынын инженердик техникалык түзүмүн баалоо жана эсебин чыгаруу боюнча 5 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар. Квалификациялык сертификаттоодон өтүү үчүн биринчи кезекте катталыш керек. Катталуунун сиз үчүн ыңгайлуу түрүн тандап алсаңыз болот. Имараттардын энергоэффективдүүлүгү жаатындагы мамлекеттик реестрдин сайтынан онлайн түрүндө же болбосо ыйгарым укуктуу органдын дарегине керектүү кагаздар тиркелген арызды колго тапшырып, же почта аркылуу жөнөтсөңүз болот. Тийиштүү форма эксперттик комиссиянын колуна тестирлөө жана маектешүү үчүн белгиленген күнүнө чейин 30 күндөн кем эмес мөөнөттө тийиш керек. Ошону менен бирге арыз ээси керектүү документтердин тизмесин тапшыруусу керек. Паспорттун көчүрмөсү, резюме, имараттардын энергоэффективдүүлүгү жаатында же алардын техникалык системасында жасаган жумуштарынын тизмеси, билими тууралуу документтин көчүрмөсү, иштеген жеринен же нотариустан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, имараттардын энергоэффектүүлүгү боюнча атайын тренингтерден өткөндүгү тууралуу далилдер, керектүү болгон техникалык жабдыктар жана алардын эсебин чыгарган тиркемелердин бардыгы тууралуу маалымат. Тестирлөө менен маектешүүлөрдүн мөөнөттөрүн мурунтан билип алып, сизге ыңгайлуу мөөнөттү тандап алыңыз. Тестирлөө менен маектешүүлөрдүн календардык мөөнөттөрү ыйгарым укуктуу органдын веб-сайтында жарыяланат. Тестте мүмкүн болуучу суроолордун тизмеси ыйгарым укуктуу органдын сайтында жайгаштырылып, 150дөн кем эмес суроо болот. Алар негизин имараттардын энергоэффективдүүлүгүн же от казандарын, жылытуу системаларын жана имараттарды ысык суу менен камсыздоо системаларынын энергетикалык эффектүүлүгүн маал-маалы менен көзөмөлдөп турган процесстерди жөндөочү укук ченемдик актылары. Ошондой эле имараттарды энергетика жагынан тастыктоо же маал-маалы менен от казандарын, жылытуу системаларын жана имараттарды ысык суу менен камсыздоо системаларын энергетикалык жактан тастыктоо боюнча ыкмаларды колдонуу жөнүндө жана ушул жаатта иш алып баруу боюнча ар бир талапкерге суроолор өз багыты боюнча жалпы тизмеден автоматтык түрдө алынып түзүлөт. Жалпысынан 50 суроо болот. Анын ичинен 20 мыйзамдар боюнча, 30 кесиптик жагынан. Тестирлөөнүн жыйынтыгы эксперттик комиссия карап чыккандан кийин 60 мүнөттөн ашпаган убакытта талапкерлерге кагаз жүзүндө берилет. Сертификаттоо жыйынтыгы менен адиске имараттардын энергоэффектүүлүгү жаатындагы мамлекеттик реестрде катталган сериялык номуру бар. Атайын бланкта басылып чыккан документ ыйгарылат.